Анан устаз менен эң акыркы сүйлөшкөн темаңыздар тууралуу кеп кылсак, ошол 2019-2020 жылдары карантин дейбизби, ковид учуру дейбизби, ошол акыркы учурларда сиз менен кайсыл темаларды сүйлөшүп, кайсыл темаларда сиз менен мындай сүйлөшкөн учурлар болуп калды? 3 алкага бөлүп карасак болот, Мактияр Бейим. Биринчи алкага бөлүгү. Устаз жана жогоруда басып белгилегендей, ушу сөзүмдү бурмалагандар, туура эмес түшүнүп, мындай жакындан болуп туруп, өздөн чыккан өрт жаман болуп, бул эми сокурба кызганычтык деп койсок болот, көрө албастык. Ошонун айынан чыккан нерселерге бир жооп катары ушу китептерден издеп тапсаң, ал жерде чоң-чоң алымдар бар. Устаз өзү деле кудурет жетет ал нерсегечи. Билими болгону чыгын албай атам деп туура түшүндүрдү да. Чыгын албай атам ошол чоң-чоң алымдардан, анан китептерден топтоп берсең, жакшы болот эле деп аманатты тапшырган. Ошол акыркы учурларында, кезеңдеринде. Экинчи байланыш ушул китеп маселеси. Сезгендейби адам баласы сезеби башка болот, эми Аллах Таала жүрөккө сезим берет да. Адам канчалык такуу болсо, жүрөктөр сезимдер ошончолук ачык болот, туйгулар. Канчалык күнөөкөр болсо, туйгулар жабык болуп кете берет. Акыркы кездерде ошо сезгендей, билгендей устаз менен баарлашып китеп салуу маселеси көп болду. Ханафи мазхабта кандай жаңы китеп чыкса, ошол китепти устазга салуу. Эсимде акыркы ошол 3 томдук Муассасатур Рисала деген араб басмаканасынан Ал-Вафи китеби чыкты. Имам Абул Баракат Ахмад ан-Насафи хижратын 710 кайтыш болгон 3 кызыл том. Анан ошону сатып алып келип, устазда жок китепти берип, китапканасын толуктап, ошол сүйүнүч туккум келет эле. Кем болбо деп жакшы күлүп батасын берет эле. Ушундай жаш баладай кубанат эле. Анан ошол китепти сүйүнчүлөп, ошол китептин алкагында устаз менен сүйлөшкөнүбүз бар. Анан үчүнчүсү устаздын үнү акыркы байланышып атканда WhatsApp аркылуу каргылданып чыккан себептен устаз ооруп атыпсыз. Мен негизи апама ушундай кыстыл хинт, жанагы Хаббатул Барака деп коет, кара зиренин данын жөнөттүм эле. Кандай кылып сизге жеткирсек болот деп ошол байланыштар болду. Мындайча айтканда кайтыш болуудан алдын 1-2 күнбү ошондой байланыш болгон. Ошол акыркы жөнөткөн, эсиме калганы боюнча акыркы жөнөткөн үн жазуу ушул болду дагы, бирок устазга ал жетпей калыптыр да, мындай устаз угуп үлгүрбөптүр. Ушул акыркы баарлашуу, ушул акыркы сүйлөшүүлөр болду.